Билесизби, адамзаттын баары бейишке кирүүнү каалашат. Ошол инсандардын арасынан эң биринчи кимдер бейишке киришет? Бейиштин босогосун эң биринчи аттаган киши пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам болот. Үммөттөрдүн арасынан бейишке биринчи кирчүүсү да Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү. Ал эми мусулман үммөтүнүн бейиш ырахатына биринчи болуп Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху бөлүнөрү белгилүү. Hazreti Anas radiyallahu anh'unun айтымында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бейиштин дарбазасын кагуучу биринчи адам менмин деп айткан. Hazreti Anas радиаллаху анху кабарлаган дагы бир хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: бейиштин эшигине келип, эшикти ачкыла деп айтам. Эшиктин кароолу сен кимсиң деп сураганда, мен Мухаммадмын деп жооп берем. Ал сенден мурун келгендердин эч кимисине эшик ачкан эмеспиз деп мага эшик ачат. Ал эми Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз жашоого акыркы үммөт болуп келгенибизге карабай бейишке биринчи киребиз деген. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган дагы бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага Жабраил келип бейиштеги менин үммөтүм кире турган эшигин көргөздү деп айтты эле. Абу Бакр радиаллаху анху ошол убакта сенин жаныңда карап турсам кана деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Абу Бакр, сен үммөтүмдүн ичинен бейишке биринчи кире турган сенсиң деди. Мына ушул видеону көрүп турган мусулман бир тууганым, ооба, сиз кандай гана бактылуусуз, анткени сиз мусулмансыз. Эмне үчүн дегенде, менин видеомду жалаң гана мусулмандар көрөт. Сиз төш кагып жүрүңүз, анткени сиз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүсүз. Ал бүткүл ааламга мээрим катары жиберилген пайгамбар. Болгондо дагы бейишке эң биринчи кире турган пайгамбар. Жада калса, анын артынан дагы үммөтү кирет. Адам атадан тартып те пайгамбарыбызга чейинки өткөн адамдардан алдын сиз киресиз. Ооба, пайгамбарыбыздын үммөтү. Бул дүйнөдө жашап өткөндө дагы пайгамбарыбыз үммөтүм деп өттү. Тагыраагы биздин жашообуз жакшы болсун. Биз бул дүйнөдө Аллахты ыраазы кылып, Аллахтын мээримине бөлөнүп, бейишке кирсин деп аракет кылып, бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. А бирок биз акыркы үммөтү татыктуу болуп жатабызбы? Аллахка татыктуу кул болуп жатабызбы? Мына ушинтип үммөт болуп төш кагып жүрүңүз. Бирок биз үчүн жанын берген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын билесизби? Аллах Таалага татыктуу кул болуп жатасызбы? Ар ким өзүн жакшы билет. Өзүңүзгө өзүңүз суроо берип көрүңүз.